Саламатсыздарбы? Мыйзам чыгаруу органынын ишин чагылдырган парламент берүүсү кайрадан эфирде. Жогорку кеңеште узап бараткан аптада кандай мыйзам долбоорлору талкууланып, кандай чечимдер кабыл алынды? Бүгүнкү чыгарылышта айтып бермекчибиз. Азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу. Жайыты болбой мал болбойт. Жайыттарды көп жылга ижарага берүүнүн кандай пайда зыяны бар? Тармактык комитетте жайыттар жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууда. Бул тарифти айыл өкмөт өзү бекитеби, аукционду айыл өкмөт өткөзөбү? Кuveyt Өнүктүрүү фонду Ысык көл айланма жолуна 29 миллион доллар кредит берүүдө. Мунун 0,75 менен каралган, бирок азыр ушул 2%га көтөрүлүп кеткен эмне критерия? Бул бизге кредит берип аткан өнүктүрүү фонддор эмне себептен буга чыгарылды? Сиздер эмне себептен ошого макул болдуңуздар да? Жогорку кеңеште соцфонддун бюджет долбоорлору карала баштады. Пенсиялык реформа кандайча жүзөгө ашууда? Маалыматтарды алып чыгып, биз ушул аудиторлордун дагы ошол райондук жетекчилер текшерүүдөгү бир мындай коррупциялык иштерин биз алып чыгабыз. Эл депутаттары эл менен депутат Бактыбек Чойбеков Талас жергесинде шайлоочулары менен жолугушту. Кереги жок бизге айнанай. Биз күн эле көнүп каламыз. Ушуну жеткизбер айнанай бакыт. Сенен сураныч. Асылдуулугу төмөн жайыттарды натыйжалуу пайдалануу максатында Айыл чарба министрлиги дээрлик 1,5 миллион гектарга жакын кунарсыз жайыттарды жеке менчик жактарга көп жылга ижарага берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштады. Тармактык комитетте бул мыйзам долбоору боюнча ача пикирлер жаралып, талаш-тартыштар пайда болду. Комитеттин жүрүшүнөн кабарчыбыз айтып берет. Асылдуулугу төмөн жайыттарды жеке пайдаланууга берүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул маселе жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында каралды. Айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов бул мыйзам кабыл алынса, Кыргызстандагы жайыттарды өнүктүрүүгө өбөлгө болоорун айтты. Албетте, айыл чарба багытында мамлекеттик фонд да көбөйөт. Бул биринчиден. Экинчиден негизгиси жерлерде жумуш ордун түзөт. Айыл бюджетине, айыл өкмөттөрдүн бюджетине дагы бул дагы бир топ орчундуу салым болот деген ой пикирдебиз. Мыйзам долбоору колдоо тапса, жеке жактарга жайыттар 20 жылга ижарага берилет. Депутат Нурбек Алимбеков эгерде 20 жылга ижарага алган адам бактарак теге турган болсо, бул мөөнөт аз, алардын мээнети талаага кетпейби деген суроону ортого салды. Мисалы азыркы тегилип аткан бактар 35-40 жылга чейин мөмө бере турган бактарга отургузуп атат да, интенсивный бактар депчи. Кийинки тагдыры кандай болот? Белгилегеч керек, бул жерде мыйзамда биз даана норма киргиздик. 20 жылга келишим түзүлөт. Жана эгер өзүнүн багыты боюнча иштетилсе, анда пролонгацияга мүмкүнчүлүк бар. То есть дагы 20 жылга узартылат. Ал эми депутат Алишер Эрбаев жайыттарды бөлүштүрүүнүн методикасына кызыкты. Асылдуулугу төмөн деген жанагы жерлерди малопродуктивный деп атпайбызбы? Ушуларды ким определять этип берди? Аны антай турган ушу кыргыз гипрозем ишканаштарынан анталат. Ушунун критерийлерин ким менен берки кылып макулдашырылган? Ким менен мисалы утвержден беркисе критерий оценки малопродуктивных земель деген бар. Алишер Ташбаевич, бул советтик заманда эле илгертен бери аныкталган так критерийлер, так стандарттар бар, ошого ылайык аныкталат. Жайыттардын ижара акысы канча болот, баасын ким аныктайт жана түшкөн каражаттар кандай максатта пайдаланылат? Бул тарифти айыл өкмөт өзү бекитеби, аукционду айыл өкмөт өткөзөбү? Бул жерде негизинен жер салыгы ар бир райондо өзүнчө белгиленген салык тариф ар бир райондуку бирке айырманалат. Экинчиси, бул жерде конкурстун негизинде берилет. Жайыттарды жеке пайдаланууга берип жибергенде айрым малчылар жайытсыз калып, талаш-тартыш көйгөйлөр чыгышы ыктымал. Ошондуктан мыйзам демилгечилери бул маселелердин алдын алууга тийиш. Мыйзам долбоору депутаттардын кызуу талкуусун жаратты. Комитет мүчөлөрү өз сунуштарын беришип, кайра иштеп келүү тапшырмасы менен мыйзамды артка кайтарды. Жайыттардын деградация болгону кантип аныкталган? Мына ушул жайыт саясатына байланыштуу суроолорубузга тармактык комитеттин мүчөсү депутат Султанбай Айжигитов жооп берди. Биринчиден жайыттарды түшүмү
төмөн деген бул өзү нонсенс да. Себеби деген жайыт түшүмү төмөн болушу мүмкүн эмес. Себеби ал жерде эч ким түшүм албайт. Мындайча земледелие же болсо ал жерде жайыт катары эл өзүнүн малына ошол жерге жайып эме кылат. Жайыттарды жана токой фондуларына өзгөчө баа берип, аларды приватизация болгонго мүмкүн эмес деп туруп, биздин конституцияда ошол жер каралган да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол жайыттарды значит төмөн түшүмдүү деп туруп ФПСтин жерлерге мындайча айтканда категориясын өткөргөн эмелер, башка категорияга өткөргөн аракеттер, булар өзү мындайча айтканда шек санатып атат да. Эмне үчүн, кандай максат менен деген шек жаратууларды пайда кылып атат деп айтып атпайсызбы? Мында деген жер сатуу же болбосо коррупциялык элементтер байкалбай элеби? Именно коррупциялык жанагы моменттери, составляющийлер аябай күчтүү болуп атат да бул закондо. Ошондуктан ошол коррупционный составляющийни полностью жок кылыш керек да. Эгер значит приватизация запрет боло турган болсо, эгер категорияны өзгөртүп ФПСке өткөрсө, андан кийин биринчиден значит арендага бергенге мүмкүнчүлүк болот, анан кийин трансформация кылып жеке менчикке өткөргөнгө жол ачылып атат да, мындайча айтканда. Ошондуктан ойлор пайда болуп атат да, суроолор аябай көп болуп атат. Эмне үчүн жасап атат, кандай максатта жасап атат, анан кийин алар кандай Кыргызстанга кандай пайдасы барбы жокпу деген ушул эмелер деле чийки болуп атат да бул закон өзү. Жайытты тосуп алса, эл арасында мындай нааразылыктар пайда болбойбу? Малын айдап өтүш керек, көпчүлүк ушу мал чарбасы менен жан багат, алар малын каяка жаят деген да суроо чыгып атат. Сиздин оюңуз кандай? Азыр деле уже нааразычылык болуп атпайбы? Анан кийин ал жерде мындай да, азыркы киргизип аткан өзгөрүүлөр негизинен кичинекей эле бир бай фермерлердин, бай адамдардын кызыкчылыгы болуп атат да. Калган, допустим, ошол айыл жерде жашаган почти 80-90% жөнөкөй эле эл бул кызыкчылык, алардын кызыкчылыгы каршы болуп атат. Эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетте Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчилик кызматына Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Улукбек Мариповдун талапкерлиги каралып жактырылды. Ал эми Украинадагы элчиликке УКМКнын мурунку төрагасы Идрис Кадыркуловдун талапкерлиги өткөн жок. Талкууда бир нече депутаттар мындай элчилик кызматтарга дасыккан дипломаттар, көп тил билгендер дайындалбастан, көбүнчө таанышы күчтүү экс-чиновниктер дайындалып жатканын сынга алды. Ыйгарым укуктуу элчисин дайындоо маселеси боюнча кайрылып жатабыз. Консультация өткөрүү зарыл. Депутаттын пикиринде элчилик кызматка мурда келип кеткендерди сунуштай берүү салтка айланды. Бир нече тилде эркин сүйлөгөн тажрыйбалуу жаштарды тандоо кадыр эсе жок кесе. Дипломатия тармагында иштеп аткан жаш кадрларга аябай мындай терс таасирин берип атат да. Себеби эмне үчүн? Алар болсо эртеден кечке ошол жерде кызмат кылышат. Кичинекей маянага иштешет, окушат, анан кийин кадровый рост деп коет го баягы. Ошого келгенде эле ошол жаш балдарыбыздын баардыгы эле мындай бүгүнкү күндө эмеси көңүлдөрү кала башташты да, башка жака кетип калсакпы, башка международный организацияларга иштеп кетсекпи деп. Себеби биз болсо ушундай парашютист деп коесуңарбы силердин сөзүңөрдө, дипломатиянын сөзүндө. Ошондой адамдар көп келип калды да. Ар бир элчи кайсы мамлекетке барууга милдеттендирилсе, ошол жердеги Кыргызстандын баардык жаранынын кызыкчылыгын коргоо жоопкерчилиги жүктөлгөн. Азыркы мезгилде элчинин эң башкы максаты азыркы абалга жараша чоң, ири өлчөмдөгү инвестиция тартуу биздин мамлекетке. Ошондой тарта албай калса элчилер чакырта аласыңарбы кайра? Мен жогоруда айтып кеткендей, биз ар бир элчинин алдына ошондой тапшырманы беребиз. Ошондой пландар коюлат, анан ошонун аткаруусун биз баалап өз сунушубузду беребиз. Эгерде чындыгында эле ошондой боло турган болсо, албетте ал маселе каралат. Комитет Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси кызматына Улукбек Мариповдун талапкерлигин карап, көпчүлүк жактырды. Дасыккан профессионал, ошон үчүн силерге кайрылат элем. Сураныч колдоп бериңиздер жакшы болот эле. Ал эми Украина элчилигине Идрис Кадыркуловдун талапкерлиги колдоо тапкан жок. Буга чейинки басып өткөн жолу кызматтык абалы эске алынды. Өзүңүздүн колуңузда иштеген 58 сотрудникти жөндөн жөн эле кызматтан алгансыз да. Бул жалаң юктун кадрлары болчу да. Буга кандай жооп бересиз?
Менде эч кандай север юг деген, восток запад деген эч качан понятие жок. Муну коомчулук билет. Белгилей кетсек, Улукбек Марипов 2021-жылы Кыргыз өкмөтүн жетектеген. Ал эми Идрис Кадыркулов кайсы бир жылдары улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп иштеген. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш боюнча комитети өлкөдөгү жолдордун абалы, жол салуу иштери жана ага коротулуп жаткан акча каражаттар боюнча тиешелүү министрликтин маалыматын укту. Талкууда эл өкүлдөрү Ош-Исфана жолунун ноокаттагы бөлүгү али күнчө баштала элек себебин тактап сурады. Ошондой эле чет элдик компаниялар салган эл аралык маанидеги жолдордун сапаты дагы чыкпай жатканы белгиленип, мындан ары жол салуу иштерин жергиликтүү компанияларга берүү сунуштары айтылды. Жолдордун абалы боюнча маалымат берген министрликтин өкүлү 2021 жылы жол үчүн 3 миллиард 883 миллион сом каралганын билдирди. Жалпысынан 141 чакырым жол жасалган. Былтыр мурдагы жылдарга караганда жакшы өзгөрдү. Баягы муктаждыктын 45% бөлүндү деп айтсак болот. Депутат Улукбек Ормонов өзгөчө кредитке курулган жолдордун карыздары өтө көп экенин белгиледи. Көптөгөн подрядчылар өз каражаттарына жол куруп, акчасын өндүрө албай жүрөт, деди эл өкүлү. Бир жылы дагы мындай 79 миллиардка бюджет көтөрүлгөн эмес. Демек көтөрүлгөндөн кийин киреше бөлүгү киргенден кийин чыгаша бөлүгүнө да көңүл бурушубуз керек. Транспорт министрлигинин подрядчиктердин алдында миллиондогон карыздары бар. Ошол ишканаларды ойлогон киши барбы бир министрликте? Же ушу жумушту кылдырып алып эле качып жүрөсүңөрбү? Эл өкүлдөрү Ош-Исфана жолунун ноокаттагы участкасы качан башталат деген суроону кабыргасынан коюуда. Жылдардан бери билсеңиздер керек, барып жүрсөңүздөр керек Баткенге. Баары эле маалымдуу. Мен ойлойм ошол жол боюнча бул жерде мен кече жакында сиздерге министерство жака кат бердик эле. Катка жооп берип атасыздар да. Япониялык компания менен келишим түзүп, буйруса жакын күндөрдө баштайбыз деген маалымат берип атат. Декабрь айында Жайканын башка офисине жөнөткөнбүз тендерлик документти. Азыр ошо жактырып берсе, объявление берилет. Тендерлерде ири жол долбоорлору ар түрдүү себептерден улам өңчөй чет элдик компанияларга берилип келет. Консультанттарга да оңбогондой ири сумма кетүүдө. Жыйынтыгында баары бир сапатсыз жолдор калууда. Депутат азыр жергиликтүү жолчуларда деле тажрыйба өскөнүн белгилеп, аларга артыкчылык берүү тууралуу сөз козгоду. Чет жактан келген миллиондогон, 100 миллион, 500 миллиондогон долларларды ушул жана Тазабек Икрамович айткандай өзүбүздүн деле курулуш компанияларына берсеңер курат. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү бар, ошондой эле базасы бар, курулуш компаниялар бар. Биз чет жактан келгендерди эле ушундай жогору көрөбүз да өзүбүздөн. Министрликтин маалыматы боюнча түндүк түштүк жолунун туннели жыл аягына чейин казылып бүтүп калат деген божомол бар. Ал толук бүткөндө акы алынмакчы. Бишкек Ош жолуна кеткен каражат болсо 11 жылда өзүн өзү актаган. Депутаттар эл аралык маанидеги жолдордон тышкары ички жолдорго дагы көңүл буруп, акча каражатты бөлүү зарылдыгына токтолушту. Өзгөчө Арсланбап сындуу туристтик аймактардагы жолдор конокторду качырат. Куэйт өнүктүрүү фонду Ысык көл айланма жолунун Корумду Балбай участогу үчүн дээрлик 29 миллион доллар акча каражатын бермей болууда. Насыянын мөөнөтү 25 жыл, ал эми үстөгү 2%. Талкууда эл өкүлдөрү Кыргызстан үчүн 2% үстөк өтө эле кымбат экенин белгилеп, мындан ары кредит аларда 7 өлчөп бир кесүү сунушу берилди. Бул ратификациялык мыйзам долбоору тийиштүү комитеттен өтүп, палатадан дагы жактырылды. Экинчи окууда 2022 жылдын 24 январындагы комитеттин жыйынында каралган. Талкуу учурунда депутаттар долбоордун алкагына алынып жаткан насыянын үстөк пайызы жогорку экенин эске салышты. Мындан сырткары автожолдун 1 километрин курууга кеткен чыгымга кызыгышты. Жол керек. Бирок 1% болду, анан 1,5% мурун 0,75 менен каралган. Бирок азыр ушул 2%га көтөрүлүп кеткен эмне критерия? Дастан Артисбекович, биздин анализ менен жолго алынган насыялардын баары 1,5-2%дан болуп келатат. Анан башка өзүңүз жакшы билесиз, башка жактарга ошол 0,75-1%дан алынып келинген да. Биздин тарыхтагы эң кымбат кредиттердин бири 2,5%, 2% деген мындай кредит келген эмес. Дайым биз 0,75,
бир эң көбү 1,5% деп алып келгенбиз. Долбоордо экинчи категориядагы 4 тилкелүү жолду куруу, жол белгилерин орнотуу, унаа агымдарын бөлүүчү бетон блокторду орнотуу, велосипед жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдорду жарыктандыруу пландалууда. Депутат Камиля Талиева жолдорду куруу жана реконструкциялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин сапаты, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө коррупциялык компонентти азайтуу маселесине токтолду. Карасаңар эми 11,6 миллион доллар күтүлбөгөн чыгымдар. Башкасын айтпай коелу. Чай ичкен, кофе бреке, тияка бияка деп кетирген, монун баары могу жерде лазейканын баары. Ошо ушинтип кетеби я. Биз 128 миллион доллар АКШ долларын 2% менен үстөгү менен алып атсак. Бул элдин мындай жонунан тилип анан кайра төлөнөт, бул элдин акчасы. Бул карыз. Кыргызстан жол куруу үчүн Насияны биринчи жолу алып жаткан жок. Ансыз да казына как жарып турганда, Насияны өз убагында төлөөгө чама чаркы жетеби деген маселе эл өкүлдөрүн түйшөлттү. Алынган кредиттик сумма өз убагында төлөнбөй калса, фонд эл аралык сотко береби, же штрафтык санкциялар болобу, же алынган кредиттик мөөнөтү узартылабы? Жамила Кубанычбековна, Кудай сактасын, мындай биздин тарыхта болгон эмес. Мен ойлойм, убагында биздин өкмөт төлөйт деп. Мындан тышкары депутаттар жолдорду курууга жана реконструкциялоого ата мекендик патриотчиктерди жана субпатриотчиктерди тартуу, ачык тендер өткөрүү маселесин көтөрүштү. Документ кызуу талкуудан соң депутаттар тарабынан экинчи окууда жактырылды. Номер 21 Талас шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков Талас жана Бакай Ата райондоруна барып, шайлоочулар менен жолугушту. Жолугушууда аймактагы сугат суу тартыштыгы, таза суу маселеси, көптөгөн жылдардан бери курулушу бүтпөгөн социалдык объектилер, электр энергиясы менен камсыз кылуу сыяктуу социалдык маселелер козголду. Дегенде эле эл депутаты Көкөй айылдык кеңешинин депутаттары айыл өкмөтүнүн башчысы менен жолугушту. Мында айтылган маалыматтарга таянсак, аймактагы эң негизги көйгөй сугат сууларынын тартыштыгы. Азыр дүйнөдө көп нерсе бар, жаңы технологиялар бар. Баягы тамчылатып сугаруу, жаңбыр аркылуу сугаруу, ар кандай мына жаңы методдор менен курулуп атат. Бир акчаларды сунуштап атабыз. Андан тышкары бирок өзүбүздүн бюджетибиздин көлөмү жетпейт. Биз тез аранын ичинде ушул быйыл чече турган сууну чечиш керекпиз. Анткени быйыл дагы мынакей кургакчылык болуп атат, көрүп атабыз, кар жаап атат, жаңбырлар аз болуп атат. Ошон үчүн башка альтернативасын ойлоп таап мындай сунуш ташташыңар керек да. Себеби менин бир оюбуз бар эле, ушу артезиан кылсакпы, бир-эки жерден чыгарсакпы, ушул мыйзамдуулугу кандай болот, ошолор жагын иш алып барыш керекпиз да. Ошо менен бирге эле спорт комплексин, бала бакчаны капиталдык ремонттон өткөрүү, жаңы мончо салуу өңдүү социалдык маселелер да көтөрүлдү. Бакай Ата районундагы Кең Арал айылынын бир катар тургундары трансформатор койдуруп берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Илгерки убакта бир 20 жыл мурда мындан самоольный мында эл жабылып, через огороддор аркылуу самоольный тартып алганбыз. Огороддун дал тамдын үстүнөн өтүп атыр. Анан ошол себептен станциянын мындан алып келип бериштерин суранганбыз да. Электр мамылары коюла турган көчө абдан тар. Айыл тургундары дээрлик көчөгө чейин тосуп алышкан. Эми аны кандайча орноштуруу айыл өкмөтүнө жүктөлгөн маселе болуп турат. Муну чечип бериңиздер. Трансформаторду которуп бериңиздер анда тигил жагына. Качан которосуздар? Анда мартка калтырам. Мартка болобу? Болобу. Көктөкөй айылындагы Шекербек Шеркулов атындагы мектептин курулуп баштаганына 8 жылдын жүзү болгон. Котлованы 14 кастык ушундай болчу да. Анан казып туруп ушу 2 миллиондон жылына бөлүп коет. Ишибиз жылбайт. Мектептин курулушунун жарымы да бүтө элек. Курулуш материалдары жылдан жылга кымбаттоодо. Антипресс бар. Калба айылынын эл депутатына койгон талабы батыш чырканак жана чыгыш чырканак коргошун кенен иштетпөө болду. Ага ушул аймактагы Алтай айыл өкмөтүнүн 17 000 гектар жери берилет экен. Кен чалгындоо ишине лицензияны MAF Group компаниясы алган. Кандай болбосун биз ошол өзүбүздүн жерибизди казууга уруксат бербейбиз деген позицияда турушат. Ал биздин эле айыл эмес, биздин жалпы айыл өкмөт Ушуга жолдомону да, ушуга кагазды да баарын жеткизели. Кереги жок бизге айнанайын. Биз жөн эле көнүп каламыз. Ушуну жеткизбер айнанайын барды. Сенен сураныч.
Айыл тургундары менен баарлашкан эл өкүлү бул маселени мыйзам чегинде чечүү керектигин белгиледи. Сиздер кагаз түрүндө бардыгын берсеңиздер, биз тиешелүү мамлекеттик органдардын бардыгына жөнөтөйлү. Сиздер айткандай өкмөт башчыбыз менен Бакыт байкебиз айткандай мыйзамдын чегинде мурдаңкы баягы кичине баягы радикальный нерселерди токтотуп, тегерек столдун үстүндө отуруп, баардыгыбыз жашынакай отуруп чечиле турган маселе бул. Кийинки күнү эл депутаты Арал айылындагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектептин курулушу менен дагы таанышты. Бул Нанаев Касымкул атындагы Арал орто мектеби 2016-жылы башталган. 450 орундуу 104 миллиондук каражатка негизделген. Ошондон бери бүтпөй турат. Эски мектептин абалы оор, ал эми жаңы мектеп болсо 6 жылдан бери бүтпөйт. 450 окуучуга эсептелген жаңы мектептин курулушу аяктап калды деген менен жасала турган жумуштары дагы эле арбын. Ушул эле жерде мугалимдерди кайра даярдоо, окуучуларды тестирлөөгө окутуу жаатында да сөз болду. Аймактагы ашуу төр аркылуу жол салуу сунушу да айтылып кетти. Айдар Алиев айыл өкмөтүндө бийик тоолуулук коэффициенти төлөнбөй жатат, биз кирбей калып турбуз деп келишкен. Ошол маселе боюнча биз маалымат издеп, баарын казып изилдеп чыктык. Анан ошол убактагы 2013 жылдагы премьер-министрдин буйругу менен тоолуу аймактарга кирсин деген токтом бар экен. Айыл тургундары жөлөк пул маселеси да куруштурганын белгилеп кетишти. Азык-түлүктүн улам кымбаттаганы жагы муктаждыктарды жаратып жатыптыр. Азыр талаш облусу боюнча бир тегмен иштебейт, жок. Ушу жок дегенде мини тегмен болсо, эл ушу жылга будай айдайбыз. Мындан тышкары бала бакча, чек ара, маалуурлук маселелери ортого коюлду. Ал эми Осмонкулов айыл өкмөтүндө бала бакча кыла турган имарат бар. Бирок анда иштей тургандардын штаты чечилбей турат. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун Таласка болгон иш сапары учурунда Талас шаарындагы Канат ата комплексинде жогорку кеңештин депутатынын коомдук кабылдамасы ачылганында белгилеп кетүүгө болот. Имараттын 2-чи кабатындагы кабылдамага эртең мененки саат 10-дон кечки саат 5-ке чейин депутаттын өкүлү шайлоочуларды кабыл алат. Арыз даттануу, сунуш пикирлерин эл депутатына жеткирип турат. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примовдун демилгеси жана Примов фондунун колдоосу менен Алай жана Чоң Алай райондорунун мектептеринин бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөө курсунан акысыз өтүүдө. Ошондой эле депутаттын колдоосу менен мугалимдер дагы көз жаздымда калбай мугалим сынагы уюштурулган. Кененирээк кийинки сюжетте. 2019-2020 жылдары Примов фондунун каржылоосу менен 67 окуучу даярдоодон өткөн. Быйылкы жылы 130 бала билим алып жатса, алдыда дагы окуучулардын санын 300гө жеткирүү планы бар. Жаш кадрлар айдасыздар, башка жактарга Мындай саамалыкты салтка айланткан Улан Примов быйылкы жылдагы тестирлөөгө даярданып жаткан окуучулар менен жолугушуп, ар кыл темада пикир алмашып, белектерди тапшырды. Ошол нерсе сиздердин жашооңуздарга, сиздердин келечекте жогорку билим алышыңыздарга, жумушуңуздарга бир пайдасы тиет деген чоң үмүттөмүн. Жогорку билимдүү болуп, жакшы ардактуу кесиптин ээлери болуп, келечекте биздин кыргыз мамлекетибиздин келечегин аныктаган улан-кыздар болуңуздар. Аймончок Бакытбек кызы Каракулжа районунун алыскы Алайкуу айыл аймагынан келген. Бул рекордтук борборунун баштагы чыгарган бүтүрүүчүлөрдүн арасында дагы жакшы ийгиликтерди багындыргандар аптан көп. Ошол себептен ушул жерде окуп жатам жана өзүмдүн тандап жаткан багытым IT тармагы. Жалгыз гана мектеп борбор. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов түйшүгү түмөн мугалимдерди да эсинен чыгарган жок. Жакында эле Примов кайрымдуулук фондунун колдоосу менен рекорд билим берүү уюму уюштурган мугалим долбоору 2 сынагы жыйынтыкталды. Мугалимдерге дем берүү, ал аркылуу билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында уюштурулган долбоорго Алай, Чоң Алай районундагы мугалимдер катышып, мыкты мугалим, мыкты директор, мыкты жаш мугалим, мыкты мектеп наамдары үчүн конкурска катышышкан. Баш байгеге ээ болгон Жаңы Алай айыл аймагындагы Самат Ашимов мектебине темир тулпардын ачкычын тапшырды. Алай, Чоң Алай жана Каракулжа райондорунун билим берүү тармагында мындан ары дагы өзүнүн салымын кошуп, ушул долбоорду
призовой фондундагы мугалимдерге усулдук иштерди, ОРТга окуучуларыбызды даярдоодо дагы бир топ чоң аракеттерди көрөбүз деп мен сиздерди ишендирип кете алам. Долбоордун демилгечиси, Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов өз сөзүндө бул долбоор кийинки жылы да уланарын, Ага Каракулча районунун билим берүү тармагы да кошуларын билдирди. Ал эми баш байгеге Ош шаарынан Батир, 2-нчи орунга автоунаа, 3-нчү орунга интерактивдүү доска жана башка баалуу белектер ыйгарыларын кошумчалады. Азыр кезек саясаттан тышкары рубрикабызда. Бул рубрикада жаңыдан шайланып келип, депутаттык ишин баштаган эл өкүлдөрүнүн эл билбеген жактарын, таланттарын таанытып, бейнесин ачып бермекчибиз. Рубриканын бүгүнкү коногу Кочкор шайлоо округунан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып келген Мирлан Самый-Кожо. Акын журналист Мирлан Самый-Кожонун өмүр таржымалы, ийгилик сырлары тууралуу кийинки маекте. Бала кезибизден баштап эл арасында чоңойдук. Эл арасын араладык, эл менен бирге болдук. Эл көргөн күндү көрдүк, эл ичкен сууну ичтик. Элдин ою, элдин пикири, элдин көз карашы, элдин жашоосу бизге сиңди, биз элге сиңдик. Журналистикада окуп жүргөн 4-курстан баштап чыгармачыл чөйрөгө аралашып алдым. Чыгармачыл чөйрөдө жүрүп, гез журналдарга макалаларым чыгып баштады, жазган ырларым чыгып баштады. Анан Бийиктик деген басмаканада менеджер болуп иштеп калдык, китепке жакын болуп кеттик. Андан соң ошол радиого иштеп калдым, Жаштык радиосуна. Жаштык радиосунда эфир алып барып калдык. Журналистикам ошол радиодон башталды. Коомдук иштердин башталышы Айтыш коомдук фондун негиздөөдөн баштадык да. Айтыш коомдук фонду түптөлгөндөн баштап ошол жерде жүрдүк. Ошол жерден биз акындар менен бирге 10 күндүктөр өттү. Калемгер деген адабий клуб түзүлдү. Ошол Калемгер деген адабий клубду жетектедик. Анан ошол учурда сиз айткандай комуз кылдарын чертпестен жүрөктүн күрөө тамырын черткен, жүрөгү менен көргөн, көөдөнү менен көргөн акындарды менен аралаштык. Алар Ашрал Айталиев, Тууганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев өңдүү залкарлар болду. Алардын көчүн улап, сөзүн курап келген Амантай Кутманалиев, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Шекербек Адылов, Азамат Болгонбаев, Алы Туткучев өңдүү акындар өсүп чыкты. Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз мырза, аны жалпы баары билет. Ушул жерде акындардын сөзү, акындардын айтышы бул чоң саясат чындап айтканда. Биз муну баягы акындар ырдап атат деп эле түшүнүп коебуз го, бирок акындар саясаттын аныгын ошолор айтат. Сүйүү деген бул аябай таза нерсе. Биз сүйө албайганыбыз үчүн корбуз. Атуулдук ырлар болот го. Ошол атуулдук ырлар дагы сүйүүдөн жазылат негизи. Эгерде сен элиңди сүйбөсөң, эгерде сен улутуңду, эгерде сен мекениңди, эгерде сен дүйнөнү сүйбөсөң, анда дүйнө десе эле байлык деп ойлобош керек. Дүйнө деген бул башка нерсе. Ошол нерсени сүйө албасаң, атуулдук ырларда жазылбайт. Мисалы, улут белек уңгусу бирин деген, уруу белек уюгу бирин деген. Уюткусу жок беле жете таңдын, улуулугун боюна сиңирбеген. Бөркү баштан түшпөгөн ийик кыргыз, көрк шандай жаркыган илик кыргыз. Бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүндүгүң, бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Ооба биз бул убакка чейин адабияттын тили менен оозанып келсек, эми мыйзамдын тили менен оозанышыбыз керек. Бирок ошондо дагы биз абийирибиз менен, намысыбыз менен болушубуз керек. Кайдыгерлик адамды уйкуга алып барат, уйку адамды кедейлик алып барат, кедейлик акыры эмнеге алып барат? Уурулук алып барат, уурулук түрмөгө алып барат, түрмөнүн түбү жок. Ошол сыяктуу мен жаштарга, өзүмдүн сапарлаштарыма, үзөңгүлөштөрүмө айтат элем,
ар бирибиз мейли дыйкан бололу, мейли айдоочу бололу, мейли илим пост бололу, кандай кесипти аркалабайлы, ошол кесип ардактуу. Биз ошонун жемиши үчүн талыкпай эмгек кылышыбыз керек. Ошондо биз бийик максаттарды багындыра алабыз. Эң оболу жок дегенде өзүбүздүн жашообузга, турмушубузга тың жашайбыз. Мына ушундай окуялар парламент программасынын өзөгүн түздү. Ушул жана башка видео материалдарды Жогорку Кеңештин расмий сайтынан, социалдык медиадагы баракчаларынан таба аласыздар. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.